Саламатсыңарбы кадырман окуучуларым. Силер менен кыргыз адабияты сабагы. Алдыдагы видео сабакта улуу акын Алыкул Осмоновдун Неге кечигет Ысык көл аттуу ырларына назар салабыз. Мурунку сабактарыбызда Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгына токтолгонбуз. Андыктан балдар акын тууралуу, анын айрым чыгармалары тууралуу силерде бир топ маалыматтар бар. Алгач сабактын максатына көңүл бургула. Балдар, бүгүн биз силер менен жаз мезгилинин сүрөттөлүшү Ысык көлдүн кооздугу менен таанышабыз. Алыкулдун ырларынын маанисин түшүнүп, анын калемине баа берип, суроо тапшырмаларга жооп беребиз. Жаратылыштын көркөм элестерин көз ирмемге келтирип, табият менен таттуу мамиледе болуп, жаратылышты сүйүүгө тарбияланабыз. Балдар, азыр кайсы мезгил? Албетте, жаз мезгили. Анда жаз мезгилинин кереметтерине, анын кооздуктарына көңүл бурабыз. Жаз мезгили бул баары кыш мезгилинен чарчап турган, күткөн мезгил. Ошондуктан элибизде жаз мезгилин көптөн күттүргөн мезгил деп аташат. Жаздын ар бир күнү жылуу, сүйүктүү. Жаздын келиши жаңы, кубанычтуу, таң калыштуу сезимдерди тартуулайт. Андыктан адамдар жазды чыдамсыздык менен күтүшөт. Токойдогу айбанаттар уйкудан ойгонуп, келген куштар учуп келишет. Жаратылыштын ойгонуусу, бак дарактардын бүчүр байлоосу, жашыл түстөгү жалбыракчалардын өзүнө тартып көңүл бурдуруусу таң каларлык кубаныч тартуулайт. Демек, балдар, мен бул жаз мезгили тууралуу эмне демекчимин? Албетте, биздин улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун Неге кечигет аттуу ырында ушул жаз тууралуу, анын жазды, кечиккен жазды сагынганы тууралуу, жазды чыдамсыздык менен күткөнү тууралуу баяндалат. Анда ырга кулак салабыз. Эсимде бир жолу эмес нечен ирет, бул айда тоо боорунан гүл терчелек, а быйыл күн жылыбайт, жер тегиз кар. Шумдугай, неге мынча жаз кечигет? Алды эмне алмаштырып саңкылымды, өзгөрбөй келе берип ар бир жылы, же биздин каршы келип бактыбызга алсырап жол жүрө албай чарчадыбы? Анда эмне жашообуздун негизгиси? Келатып бир кырсыкка кезиктиби? Болбосо үй алдында гүлдөр аз деп, же бизге таарынуунун белгисиби? Эл жүдөп, жан-жаны бар арыктады. Сулуу жаз бул кандайча сагынтканы? Болбосо ак реңи сары болуп, байкоосуз катооруга чалдыкканбы? Жок жаным, чарчабаган, таарынбаган, жогорку 3 себептен бирдей жалган. Эмесе кечигүүнүн чын себеби немецтин уулугунан жараланган. Күн нурлуу, кайгы билбейт күлүп чыгат. Бир күндө биздин колдон жаз айыгат. Андан соң жарас үчүн кек алмай бар. Күнөөкөр анда кандай айла табат? Күнөөкөр анда кандай айла табат? Балдар, акындын бул ыры 1942 жылдагы улуу ата мекендик согуш жылдарында жазылган чыгарма.
Анда эмесе балдар, алдыда биздин кереметибиз болгон Ысык көлдүн кооздугуна, анын көркөмдүгүнө, балким силер билбеген сырларына токтолобуз. Ысык көл бул кыргыз жергебиздин бермети. Ал тоо арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрдүү аттары сакталып калган. Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийин Кимурту Нор деп да аташкан. Бул темирлүү көл дегенди билдирген. Бир кездерде Ысык көлдү Жит көл деп да аташкан. Ысык көлгө жаздын келиши эң кызыктуу болот. Көл үстү түркүн сонундарды элестетет. Ысык көлгө түрдүү келген куштар учуп келишет. Ысык көл эс алуучу жайдан башка туризмдин борбору. Башка өлкөдөн туристтер, алпинисттер, саякатчылар эс алууга келишет. Анда балдар биз Алыкул Осмоновдун Ысык көл аттуу ырына көңүл бурабыз. Ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым. Ырыма өзүң болдуң бел кылганым. Күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың. Ысык көл, сен ырыскым, сен жыргалым. Ырыма өзүң болдуң дем кылганым. Өзүнчө урматтуу бир салт экен го. Күрпүлдөп, көбүк чачып турган маалың. Күрпүлдөп, көбүк чачып турган маалың. Балдар, жогорку ырлар силерге жакты деп ойлоймун. Анда эмесе ошол ырлардын негизинде бул суроо тапшырмаларга жооп беребиз. Неге кечигет ырында акын кайсы мезгилди сүрөттөгөн жана бул ырда согуш учуру баяндалабы? Чыгарма качан жазылган жана кайсы согуш болуп жаткан? Акын жазды неге мынча күтүп жатат? Акын үчүн Ысык көл кандай көл экен? Ысык көл ыры силерге жактыбы? Балдар, эми сөздүк дептерибизди алабыз. Бул жердеги сөздүктөрдү дептерге көчүрүп жазабыз. Неге мынча? Почему столько? Чарчабаган, весна не устала. Жаз айыгат, весна вылечится. Жээкке урсаң, выброси на берег. Бул сөздүктөрдүн жардамы менен текстти которууга аракет кылабыз. Анда эмесе силер үчүн үй тапшырмасы. Ысык көл жөнүндө сиңквейн түзүп, акындын Ысык көл жана Неге кечигет аттуу ырларын жаттайбыз. Алыкул Осмонов жөнүндө интернет булактарынан кошумча маалыматтарды таап, аны дептерибизге жазабыз. Анда эмесе балдар, кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта болгула.